Президент Сооронбай Жээнбеков тышкы саясатта Кыргызстандын ордун бекемдөөнү улантууда. Өткөн жумада өлкө башчысы иш сапары менен Америка Кошмо Штаттарында, андан соң Душанбеде болду. Америка калаасы Нью-Йоркко президент Жээнбеков баштаган делегация Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 73-чү сессиясына катышты. Белгилей кетчү жагдай Сооронбай Жээнбеков АКШга катардагы каттам менен учуп барды. Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын сессиясы маанилүү эл аралык аянтча. Анын трибунасы бир катар эл аралык маанилүү маселелерди козгоп, дүйнө коомчулугун глобалдык, регионалдык жана мамлекеттик маанидеги маселелерге буруу мүмкүнчүлүгүн берет. Сессиядагы дебаттардын бул жолку темасы бууну бардык адамдардын кызыкчылыктарына жакын кылабыз. Бейпил, адилеттүү жана туруктуу коомдорду колдоого глобалдык лидерлик жана жалпы жоопкерчилик. Иш-чарага 140 өлкөдөн мамлекет башчылары, премьер-министрлер катышышты. Сооронбай Жээнбеков, President of the Kyrgyz Republic. Президент Сооронбай Жээнбековдун Бириккен Улуттар уюмунун жогорку трибунасында чыгып сүйлөгөн сөзүн эксперттер 3 багытка бөлүп карашты. Бул мамлекеттик, регионалдык жана жалпы глобалдык. Алсак, акыркы 10 жылдыкта дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө көйгөй жараткан маселе терроризм, экстремизм өңдүү коркунучтардын кеңири кулаш жайып баратышы. Президент Жээнбеков бул чакырыктардан эч бир мамлекет камсыздандырылбаганын эске салып, аларга биргелешип каршы туруу зарылдыгын белгиледи. Эң негизги бүгүнкү чакыруулар жана коопсуздук маселелери дагы болуп аткандардын бири бизди терроризм жактардан кандай коркунучтар келатат, наркотрафик жактардан кандай коркунучтар келатат, эмне кайсы жака эл аралык коом маани көңүл буруш керек, кайсы тармактардан бирге иштеш керекпиз, ошол жактардан мындай чоң жогорку трибунадан өзүбүздүн сунуштарыбызды айтылганбыз. Регионалдык деңгээлдеги орчундуу маселелерден президент Сооронбай Жээнбеков акыркы 10 жылдагы Борбор Азиядагы суу энергетикалык ресурстарды пайдалануу практикасы жаңы ыкмаларды иштеп чыгуу зарылчылыгын көрсөтүп жатканын белгиледи. Мындан сырткары Союз малынан мураска калган уран калдыктарын сактоочу жайларды рекультивациялоо маселесине көңүл бурду. С целью выйти на новый этап действий по рекультивации урановых хранилищ Кыргызстан выступает с инициативой обновления резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 2013 года «Роль международного сообщества в предотвращении радиационной угрозы в Центральной Азии». Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших партнеров по развитию, которые оказывают нашей стране весомую поддержку в решении данной проблемы. Отмеченные выше проблемы требуют совместной работы всех государств, а также глобальных и региональных институтов. Мамлекеттик деңгээлде аткарылып жаткан иштер туурасында дүйнө коомчулугу маалымдалды. Президент Жээнбеков Бириккен Улуттар уюмунун трибунасынан Кыргызстанда демократиялык өнүгүү жолунда аткарылып жаткан иштерге да токтолду. Бул көңүл чордонунда жарандардын бакубатчылыгы коюлган улуттук стратегия, парламенттик демократияны бекемдөөгө багытталчу алдыдагы жогорку кеңешке шайлоо, аймактарды өнүктүрүү, коррупцияга каршы айныгыс күрөштү улантуу жана соттук укуктук реформаларды өтөөсүнө чыгаруу. Мунун баарын ишке ашырууга Кыргызстандагы саясий жана социалдык туруктуулук жол берет. Кымбаттуу мекендештерим, эгемендиктин эң бийик дөөлөт катары аздектеп, эркиндикти көздүн карегинде сактаган элибиз дүйнөлүк коомчулукта татыктуу ордун тапты. Кыргызстаныбыз эл аралык аренада эгемен мамлекет катары таанылды. Чыган жазуучу, ойчул гуманист элибиздин уулу Чыңгыз Айтматов адамга биримдикте жашоодон өткөн дөөлөт жок деп айткан. Дүйнөнү биримдик, ынтымак гана сактап калат. Өлкөбүздүн өнүгүүсүнүн негизги кепилдиги элибиздин биримдигинде коомдогу улуттаралык достук, ар бир жарандын өлкөнүн тагдырына жооптуу мамилеси ийгиликтин негизи болот. Биздин келечегибиз, биздин бактыбыз Кыргызстандын көз карандысыздыгында,
элибиздин ынтымагында. Дүйнө лидерлерин бир жерге топтогон буунун сессиясынын алкагында президент Жээнбеков да тар чөйрөдө бир катар өнөктөштөрү менен өз ара сүйлөшүү жүргүзүү мүмкүнчүлүгү да түзүлдү. Анын ичинде буу штаб-квартирасы орун алган Нью-Йоркто Америка президенти Дональд Трамп менен башкы катчы Антонио Гутерреш менен салттуу жолугушууда тараптар өз ара пикир алышууга жетишти. Буунун эки тараптуу кызматташтыгыны күчөтүүгө, канчалык дагы жаңы долбоорлорго, каерден дагы буунун Кыргызстанга колдоо көрсөткөнгө мүмкүнчүлүктөр бар боюнча дагы жакшы сүйлөшүүлөр болду деп айтсам жаңылышпаймын. Андан дагы тышкары Түркиянын президенти менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр ошол жактарда болуп өткөн. Австриянын президенти менен дагы сүйлөшкөн. Анан Орто Азиянын региондун тышкы иштер министрлери менен жакшы талкуулар, ошол жерде сүйлөшүүлөр дагы кулуары деп коет, ошол кулуарда сүйлөшүүлөр болгон. Орусиянын тышкы иштер министри Лавров менен дагы кезиккендер учурашуу сүйлөшүүлөр болгон. Нью-Йорктогу жумушчу сапар саясат, дүйнөлүк жана чөлкөмдүк көйгөйлөрдү талкуулоо менен чектелген жок. Бириккен Улуттар уюмунун китепканасында биринчи жолу фото көргөзмө орун алып, ал залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналды. Это был действительно великий человек, великой души. Я рад, что я с ним вместе работал в одной палате в парламенте. 27 сентябрда президент Сооронбай Жээнбеков КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги саммитине катышуу үчүн Душанбеде болуп келди. Иш-чарада уюмдун мындан аркы ар тармакта өз ара аракеттенүүсү, улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына даярдык көрүү маселелери талкууланды. Мында да президент Жээнбеков эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Бири саммит кожоюну Тажикстан президенти Эмомали Рахмон менен. Мамлекет башчысы тышкы саясатта Кыргызстан үчүн коңшулар менен ынак достук мамилени сактоо маанилүү экенин ар дайым белгилеп келет. Андыктан бул жолугушууда да эки мамлекет элдеринин бакубатчылыгына багытталган маселелер тууралуу сөз болду. Эң негизги делимитациялоо жана демаркациялоо маселелер боюнча жакшы талкуулар болду. Эки президент тиешелүү органдарга тиешелүү тапшырмаларды берген. Бул тармактарда өзүнүн иш-чараларын күчөтүп туруп, эң негизги элдин кызыкчылыгын башка коюп туруп, элдин кызыкчылыгыны эң негизги деп тиешелүү тапшырмаларды беришкен. Саммит талаасында стратегиялык өнөктөш өлкө Орусия президенти Владимир Путин менен эки тараптуу жолугушуу орун алды. Россия менен Кыргызстанды бир катар эл аралык уюмдар бириктирет. Жолугушууда Сооронбай Жээнбеков менен Владимир Путин ЕАЭП, КМШ, ЖКК уюмдарынын алкагындагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелерин талкуулашты. Эки тарап өлкөлөр ортосундагы товар жүгүртүү өсүп жатканын канааттануу менен белгилешти. Очень высоко ценим поддержку российской стороны, всесторонней поддержки республики. Мы очень дорожим нашими взаимоотношениями. И Российская Федерация на главное место в кыргызской экономике. Мы уверен, занимает первое место. И наш товарооборот с года в год увеличивается. Это нас радует. Вы сейчас правильно совершенно сказали. Я хочу подтвердить, мы действительно, Россия занимает первое место в торговом обороте Кыргызстана. 23%, и в прошлом году товарооборот увеличился между нашими странами более чем на 34%. Это очень хороший показатель. Нас остается посмотреть, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы этот темп обеспечить на будущее, чтобы сохранить эту позитивную динамику. Тараптар бул жолугушуу эки тараптуу кызматташуунун эки тараптуу жана көп тараптуу күн тартибинде турган маселелерди сезилерлик алдыга жылдырууга мүмкүнчүлүк бере турганын баса белгилешти.